Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Ысык-Көл жаңылыктары маалыматтык программасы бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардан учкай. Ысык-Көлдө автобекеттер оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Иса Акынбаев атындагы медициналык колледжи 50 жаштан өткөн студенттер менен толукталды. Студенттик күндөрүм өтө жакшы өтүп атат, көңүлдүү өтүп атат, кызыктуу өтүп атат. Кыргыз Республикасынын кубогунда футбол боюнча 13 жашар кыздар арасында футбол боюнча Ысык-Көл облусунан барган кыздар чемпион аталышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш сапары менен Германиянын Мюнхен шаарына келди. Сапардын алкагында ал Мюнхен шаарында Кыргызстандын экономика күнү деген темада Кыргыз-Герман бизнес форумуна, ошондой эле Кыргыз-Герман ишкерлер кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Министрлер кабинетинин башчысы, ошондой эле Бавариянын премьер-министри Маркус Зёдер жана Ландактын президенти Илзе Айгнер менен жолугушуусу пландаштырылууда. Белгилей кетсек, бул сапар эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүдө маанилүү кадам болуп саналат. Жана Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы экономикалык мамилелерди өнүктүрүү боюнча 3-чү жолугушуу. Буга чейинки жолугушуулар Гамбургда өткөн жылдын ноябрында, Франкфурт шаарында 2024 жылдын июнь айында болгон. Кыргызстанда тиричилик эмес абоненттер үчүн электр энергиясына болгон тарифтер жогорулады. Токтомго Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Документке ылайык тиричилик эмес абоненттер үчүн электр энергиясынын тарифи 1 киловатт-саат үчүн 376 тыйындан жүргүзүлөт. Буга чейин тариф 1 киловатт-саат үчүн 287 тыйынды түзчү. Чечим тартыштык шарттарында керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен ишенимдүү жана үзгүлтүксүз камсыздоо, ошондой эле тийиштүү ишканалардын чыгымдарынын ордун толтуруу максатында кабыл алынганы белгиленди. 2023 жылы Кыргызстанда 1,6 миллиард киловатт-саат электр энергиясын керектеген 89.767 тиричилик эмес абонент болгон. Жаңы тарифтер киргизилсе, энерго компаниялардын кошумча кирешеси 900 миллион сомго жетет деп күтүлүүдө. Юридикалык жактар, жеке ишкерлер, ошондой эле жеке жактар, турак эмес жайлардын жана батирлердин ээлери тиричиликтик эмес абоненттер болуп саналат. Улуу ата мекендик согушта курман болгон кыргызстандык жоокерлердин тагдыры боюнча маалыматтарды чогултуу иштери азыр дагы жүргүзүлүүдө. Издөө иштеринин натыйжасы менен бүгүнкү күндө кыргызстандык 1800дөн ашык жоокердин өздүгү аныкталды. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү ысымды кайтаруу аскердик мемориалдык долбоорунун өкүлдөрүн жана маалыматтарды чогултуп топтоо иштерине катышкан тиешелүү адистерди кабыл алды. 1941-1945 жылдар аралыгында болгон улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Ал эми Ысык-Көл облусунан 56 миңдей жоокер аттанып, алардын 1/3 мекенине кайтпай калган. Дал ошол аламатта дайынсыз жоголгон кыргызстандык жоокерлер боюнча маалыматтарды чогултуу иштери уланууда. 80 жыл иштеп аткан ошол балдарды таппай, азыр таап абдан ыраазы болуп атышат. Ошол. Анан мен менен азыр Москвадан Григорий Скворцов деген келди. Ошол тоже 2020 жылы бияка биз менен иштеп атат, жардам берип атат. Ал ошол проектти бунун автору. Баягы такталган маалыматтар боюнча 10-дон 20-дан баягы дайынсыз жоголгон жоокерлердин өлгөн жерин, көмүлгөн жерин аныктап бизге келип, анан кийин биз деген ошол ар бир райондорго жиберип туугандарын тактап атканбыз да. Атын кайтаруу долбоору 2020 жылдан бери Кыргызстандын аймагында иш алып барып, бүгүнкү күнү издөө иштеринин натыйжасы менен 2380 жоокердин өздүгү аныкталды. Ушул дайынсыз жок болуп кеткендер да болгон. Булардан бир Ысык-Көл облусу боюнча 3 миңдей киши. Мына бүгүнкү күндө ушул атын кайтаруу деген эл аралык уюм ошол убакта баягы пленге түшүп калган, такыр эле согушта дайын чыкпай калган адамдардын баягы издеп, кайсыл жакта коюлган, эмне болгон ошолордун тагдырын изилдеп жүрүп, мына бүгүнкү күндө ушул уюм бизге биздин Ысык-Көл облусунан кеткен
440 адамдын тизмесин алып келип берип атат. Аталган долбоордун өкүлдөрү облус жетекчи Уланбек Далиевке аткарган иштери тууралуу маалымат беришти. Аны менен катар Ысык көл дубанынан согушка аттанып, кайтпай калган издөөдөгү жоокерлер тууралуу маалыматтарды тапшырды. Айта кетсек, облус боюнча согушта дайынсыз жоголгон 446 адамдын өздүгү аныкталып, тизмеге киргизилди. Талгат Токтомушев, Мадина Бакирова, Улан Жаныбек уулу, Ысык көл жаңылыктары. Аймактарды техника менен камсыздоо учурдун талабы, материалдык техниканы чыңдоо максатында Сагмото компаниясынын өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын имаратына жолугушууга келди. Анда компаниядан чыккан техникалар менен таанышуу, аларды алуудагы шарттар боюнча сүйлөшүүлөр болду. Компания азыркы кездеги оор жүк ташуучу унаалардын арасынан эң жакшыларынын катарына кирет. Биздин компания замандын талабына ылайык техникаларды чыгарат. Азыркы тапта Сагмотонун унаалары Кытайдагы эң маанилүү ролду ээлеп турат. Эгерде биз менен иштешем десеңер, сиздер үчүн 1 эмес 2 жылга чейин кепилдик түзүп бере алабыз. Ал эми бизден чыккан техникалар үчүн атайын сервистик борбор ачып берүүгө да даярбыз. Ысык көлдө автобекеттер оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Учурда Каракол автобекетинин имаратын жаңылоо иштери башталып, айланасы иретке келтирилип жатат. Буга чейин түп автокассасынын аймагына автобустар жөнөтүлүүчү перрон курулуп пайдаланууга берилген эле. Автобекеттерди оңдоо жагы жакшы жолго коюлуп, Каракол бекетинде жаңылоо жумуштары жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө имараттын чатыры алмашылып, асфальт төшөө, суу агып өтүүчү арыктарды орнотуу иштери аткарылууда. Үстү мягкий кровля менен жабылыптыр. Ал ошол кезде материалдарды бир 3-4 эле жыл экен гарантийный срогу. Андан кийин ошо суу агып эле бүт кабинеттердин баары суу болуп, абдан начар абалга келип калганбыз. Ушул тапта асфальт коюлуп атат, Кудайым буйрса. Анан жаз айы менен бул газондорду көрктөндүрүү иштерин жүргүзүп алсак, Кудайым буйрса жакшы болуп калат деп ишеничтерге кетебиз. 1988 жылы пайдаланууга берилген бекет буга чейин бир да жолу оңдоодон өткөн эмес. Аны жаңылоо ишине эң алды менен жергиликтүүлөр кубанып турушат. Курулуш иштеринин жалпы наркы 207 миллион сомду түзөт. Караколдун вокзалы жакшы оңолуп атат. Сырттан келген туристтерге да аябай жакшы болуп атат да. Могу жолдордун баары асфальт болуп, аябай удобный болуп, жакшы болуп атат да. Ушу өкмөткө да рахмат. Тыштан келген туристтерден да уялбай. Вокзалдын ичи да буйрса жасалат экен. Жасалып атат мына. Крышасын алмаштырышат экен, ичинин баарын жасайт экен. Билеттер бар да же Бишкекке. Канча болот? 500 сомдон. Бир билет бериңиз. Ошондой эле мыйзамсыз менчик өтүп кеткен автокассаларды кайрадан мамлекетке алуу демилгеси менен жакында эле түп аймактык автобекети кайтарылып алынып, оңдоп түзөөдөн өтүп колдонууга берилди. Мурда унаа каражаттары жүргүнчүлөрдү жол боюнан эле ташып кызмат көрсөтүп келишкен. Бул өтө эле кооптуу болчу. Могу автовокзалыбыз ыңгайлуу түп айылында жакшы болуп калыптыр. Бала бакырга келгенде ар жак тияктан аябай коркунучтуу болчу. Ары бери өткөндө будоо болуп атканда аябай. Азыр Кудайга шүгүр жакшы. Элге деле ыңгайлуу болуп атат окшойт. Машинага кирип чыкканга дагы ошо жолдон помеха болбой эле кирип чыккан машинелерге өзүбүз ошо Бишкек жакка каттайбыз, ары көп чыгабыз выезд менен. Ыңгайлуу эле, элге деле көнүп калды, элдин баары ошо жака келип баштады. Ал арада балыкчы бекети да мамлекеттин карамагына өткөрүлүп, оңдоп түзөө аракети көрүлүп жатса, Чолпон Атадагы автобекетти мамлекеттин менчигине кайтаруу иштери жүрүүдө. Ысык көл автобекети бардыгы болуп 74 багытты тейлейт. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары. Балыкчы шаарындагы мектеп, балдар бакчалары кышка даяр. Бул боюнча тиешелүү жетекчилер бардык билим уяларында болушуп кабар алышты. Балыкчы шаары боюнча 13 мектеп, 11 балдар бакчалары бар. Алардын жылуулук түйүндөрү электр энергиясы менен жылытылат. Кыш жакындап социалдык мекемелердин даярдыктары көзөмөлдөнүүдө. Балыкчы шаарындагы мектеп, балдар бакчалары негизинен борбордук түйүн менен жылытылат. Быйыл айрым билим уяларына чыгымды үнөмдөө үчүн акылдуу мештер коюлду. Текшерүү иштеринде Балыкчы шаарына караштуу 13 мектеп жана 11 бала бакча бар. Бардыгы бүгүнкү күндө толук кандуу даяр кышка. Мектеп бала бакчалардын быйыл кышта өзгөчөлөнүп атайын
умный печкалар коюлду. Атайын отконларды текшерүү маалында бардыгы менен тааныштыруу иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле 11 мектеп, 11 бала бакчанын ар биринде тийиштүү деңгээлде иштер жүргүзүлгөндүгүн ыйгармуктуу өкүлдөн келген комиссиялар көрүп, ошондой эле кем карштарын айтып, аларды жоюу иштерин тапшырмалар коюлду. Алар менен иштейбиз. Жана ошондой эле көмүр быйылкыга атайын каралган көмүрлөрдүн баары толук кандуу тендерлер өткөрүлүп алынган. Административдик аймактык реформанын алкагында быйыл Көк Мойнук айыл аймагы жоюлуп, Балыкчы шаарына кошулган. Бул аймактагы номер 12 Асанбай Нарымбаев атындагы орто мектеби кышкысын көмүр менен жылытылат. Азыр алардын кампасына 30 тонна көмүр түшүрүлдү. Мектепте жалпы 195 окуучу билим алат. Отканага киргизип койдук складка. Отун даярдап атабыз. Отун жетиштүү болот го деп ойлойм. Печкабыз болсо 2018 жылы бул жерде чоң капремонт болгон. Ошондо жылытуу системасы бүт алмашылган. Эч кандай бул жерде замечаниялар жок. Жылыйт. Мектеп типсиз ыңгайлаштырган имаратта жайгашса дагы азыр кыштын күнү жылуу болуп калды. Терезелер жаңыртылган, эшиктер жаңыртылган. Балыкчыдагы Кыргыз көмүр ишканасы келишим түзгөн мамлекеттик мекемелерге көмүрлөрүн таркатууда. Азыр кампасында 27 000 тонна көмүр бар. Алардын 2 тоннасы эленген кара алтын. Ал эленген көмүрлөрдү биз азыр учурда жарандарыбызга сатып жатабыз. Баасы 4322 сомдон. Андан сырткары Бишкек жылуулук тесине жиберебиз. Планыбыз бар 520 000 тонна. Сентябрь, август айлардын пландарын аткарып бүттүк. Азыр октябрь айынын аткарып жатабыз. Ошо андан сырткары келишим бар, дагы балыкчынын теси менен 100 000 тонна. Алар дагы четинен берип жатабыз. Балыкчы шаарында жалпы 13 мектеп, 11 бала бакчасы бар. Көп кабаттуу үйлөрдөн быйыл 7 жаңы үй борбордук жылуулукка кошулду. Азыр ишкананын карамагында 3000дей абонент бар. Төлөмдөр болсо ар бир үйдүн аянты менен эсептелинет. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Скөл жаңылыктары. Билим берүү сапатын жогорулатуу багытында жетөгүздө баалоонун жаңыча ыкмасы күчүндө. Сапаттуу билим алууга болгон аракеттер көрүлүп, учурда көпчүлүккө үлгү болгон мектептер аныкталды. Аз айлыктан эл сыйлыгына татыган мугалим алардын аракети туурасында Жанара Сагындыкованын материалы. Сапка тизилген окуучулар Жетөгүз районундагы мектептерден келишкен. Окуу үйрөтүү окумуштуу кылган мугалимдин түмөн түйшүгү бар. Агартуу тармагына өмүрүн арнап, миңдеген балага билим берген ага эжелеринин эмгектерин окуучулары даңазалашты. Төш белги сыйлыктары, ардак грамоталары тапшырылды. Ошондой эле 100дөн ашык грамотаны райондук жалпы мектептерибизге, бала бакчаларыбызга салтанаттуу түрдө тапшырылды. Келечек элерине билим берүүдөгү ар тараптуу изденүүнү камтыган жаңыча ыкма жыйынтык берүүдө экенин билим берүү бөлүмүнүн башчысы ырастады. Төмөндөн жогоруга көз чаптырып, кемчилигин толуктап, ийгилигин башкага үлгү кылган ыкма менен алдыңкылар аныкталган маалы. Райондогу 40 мектептин ичинен биз баалоонун бир башкача түрүн киргизгенбиз. 40 мектепте катары менен 2 жолу мыкты деген наамдалган мектеп биздин ушундай ардак тактага илинет. Ошондо 6 мектеп ардак тактага илинет. Андан кийинки мектептерде баалоо жүрөт да жыл сайын бизде. Ошондой эле бала бакчаларда да ушундай баалоо жүргүзүлөт. Ал жакта дагы 6 бала бакча жогорку деңгээлге жылган. Андан кийинки мектептер жыл сайын ичара атсалышып, ошол жерден мыктылар аныкталат. Арзыбаган айлыкка карабай агартуучу болууга ашыккан Света Мажикова 40 жылын мугалим болуп өткөргөн. Бир кездеги эң калган мектептер айлыкка жетпеген мугалимдер. Ал учур артта калды деп көзүнө жаш алды. 850 сом болчу да. Мына ушул 850дөн көтөрүлүп анан ушул биздин президентибиз келгенден айлыкты көтөргөн мезгилде 26 000 болду. Абдан эмне деген жакшы бир мезгилдер болгон. Ошо мугалимдер кийими окуучунун кийиминен ылдый болуп калган мезгилдер болгон. Мына ошондо да таштап кетпей өз кесибин сүйгөн
мугалимдерге таазим этем. Мектеп жетекчилеринин арасынан жаш экенине карабай билектирөө киришкен Эркинбек Гапаров мектебинин мүдүрү Жанара Жаныбекова тыным албаган иш артындагы ийгилик мугалим үчүн күч кубат дейт. Биздин Эркинбек Гапаров атындагы жалпы орто билим берүү мектеби дагы ушул байгеге ээ болгонбуз. Ага эжелердин чыгармачылык ийгилик, ар бир баскан кадамдары, ар бир баскан баскычтары ийгилик менен коштосун каалайм. Бул күнү чакырылган мугалимдер кучактолоо гүл, көкүрөгүнө төш белги, ардакталган баракчаларды алышты. Мыкты мектептин намына Данакиманов, Жапар Чабалдаев, Салиев орто мектептери аныкталса, райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак тактасына Жунуш уулу Жапар атындагы орто мектеби татыды. Жанара Сагындыкова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Жети Өгүз району. Бүгүнкү күндө билим алууга умтулган улуу мундун өкүлдөрү көбөйдү. Каракол шаарындагы Иса Окунбаев атындагы медициналык колледжи 50 жаштан өткөн студенттер менен толукталды. Луиза Эсенгулова жана Жаныгүл Өмүрканова дарыгерлик адистиги боюнча билим алып жатышат. Билим алуу кайсы курак болбосун кеч болбоорун айткан студенттер менен кесиптешим Гүлжан Кыдыралиева кезигип кайтты. Улам кийинки учурларда дипломдун кереги жок, окуунун кереги жок экен, жалаң эле соода сатык менен күн өткөрсө болот экен деген бир кандай бир түркөйлүкпү, ушундай ойлор пайда болуп калды. Бирок ошого каршы бүгүнкү күндө ошо өзүнүн кандайдыр кызыкчылыгы менен канча жашка келсе дагы билим керек экенин, билимге суусап турган эжекелер бар экенин ушу бүгүнкү медициналык колледждеги Луиза эженин студенттик күндөрү далилдүү мисал болуп турат. Анда ушу Луиза эженин бүгүнкү күндө студенттик күндөрү кандай өтүп атканын өз көзүбүз менен көрүп, өзүнүн оозунан бир жакшы күндөрүн угуп көрөлү. Луиза, саламатсыңбы? Окуулар кандай? Окуулар жакшыбы? Мына эми аял кишинин атын сурабайт дейт, ошентсе дагы жалпы элге маалым болсун. Эжекебиз Луиза 53 жашта, ошентсе дагы студенттик күндөрүн ушундай бир жакшы күндөрдү өткөрүп атасыз. Деги эле студенттик күндөр кандай экен? Студенттик күндөрүм өтө жакшы өтүп атат, көңүлдүү өтүп атат, кызыктуу өтүп атат. Мен кайра 30 жыл артка кетип, жаштыгымда кандай окуп бүтсөм университетте, ошол күндөргө кайра кайрылгандай болуп атам. Жагат мага буякта окуган. Бул кесипти тандап алганын себеби жашоо турмуш бул кызык нерсе турбайбы? Биринчи кесибим боюнча мен педагог, филолог болсом, мен ошол медицина тармагына келгениме менин жолдошум, кайненем түрткү болгондой болду. Бирок мен өзүм деле муну мурдатан бери эле каалап жүрчүмүн. Луиза Эсенкулова быйыл 53 жашта. Билим алууга жаш өзгөчөлүк эч тоскоолдук кылбасын айтат. Учурда Каракол шаарындагы Иса Окунбаев атындагы медициналык окуу жайында окуп жатат. Сабактан кечикпей, жакшы окуганга тырышып, жаштарга үлгү болгусу келет. Мурун Кыргыз улуттук университетинин чет тилдер бөлүмүн аяктап, немис тилинен сабак берген. Биз туура тамактанууга өтүшүбүз зарыл. Луиза Эсенкулова үйгө барар замат эртеңки сабагына, экзамендерине даярданат, сүрөт да тартат. 4 баланын ненеси, окуусун аяктаса, кайненесинин жолун жолдоп, дарыканаларда иштейм деген үмүттө. Үйүнө шашыла чыгып, кечикпей келүүнү адатка айлантып алган. Бул билим алууда жаш чектелбейт. Анткени бизде 6 бөлүм бар. Биздин мед колледжде ар бир бөлүмдө ошо 40тан ашкан 50 жашка чейинки эжекелер окуйт. Анткени билим алууга бул, если адам өзү окугусу келсе, эч качан бул кеч эмес. Аталган окуу жайдын дагы бир студенти Жаныгүл Өмүрканова 50 жашка чыкты. Ал дагы болочокто дарыканада иштесем деген тилек менен окуп жатат. Мектепти жаңы аяктап келген. Студенттерден кем калбай, жакшы окуп, коомдук иштерге активдүү катышып, алдыңкы саптарда жүрөт. Дары чөптөрдү дагы окуйбуз, ошондой сабагыбыз бар, фармгнозия деген. Фармгнозия сабагында лекция болот, лекциялардан кийин практикалык сабактарыбыз болуп атканда, биз ар бир өсүмдүктү мындай эс тутумубузга тутуп алыш үчүн аларды биз деген сүрөткө тартып, жалбырактар кандай болот экен деп ошон үчүн сүрөт тартышыбыз керек да. 2 жылдан бери эле чыгынып жүргөм. Өзүм негизи кичинекей менен эле врач болгум келчү, бирок корком да. Коркуп эле мындай ответственность да чоңураак да негизи. Анан кийин
все равно былтыр аракет кылгам, анан ооруп калып, быйылкыга ушундай Кудай насип кылып, анан ушул Иса Акунбаев атындагы мед колледжге тапшырып, фармация тармагында окутам. Алган дипломдор чаң басып сандыкта жатат. Окуп деле кереги жок. Андан көрө соода сатык кылсаң жашооң ойдогудай өтөт деген түшүнүктөр убактылуу гана көрүнүш экенин турмуш өзү ырастап отурат. Билим адам баласынын маңдайында жанган шамчырак, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошоор, кесипкөй инсандардын арбын болушуна да билимдүүлөрдүн салымы зор болору талашсыз. Гүлжан Кыдыралиева, Айбек Турдакунов, Каракол шаарынан. Дээрлик бир кылым бири-бирине эриш аркак болгон эже сиңдилер, турган бүбү, зуура бүбү апалар бактылуу каарылыкты баштан кечирип жаткан маалы. Ондон ашуун уул кызды тарбиялап, балдарына жол көрсөткөн бир туугандар Барскон жана Саруу айылдарында турушат. Каарылыктын узак өмүр сүрүүнүн сырлары менен жүзгө чыккан бир туугандар менен журналист Жанара Сагындыкова кезигип келди. Жашап жүргөн адамдарга менин жашымды берсин, uzun ömürlü olup, baktılı olup, bereketini Kuday versin. Смолдок бар. Бата берип тынчтык заманды тилеген турган бүбү Узакова оорукта күжүрмөн эмгек жумшаган. 100 жашка келип өмүрүнө каныйыт кылган ардагер кылым жаштын ичинде кыйын күндөр, топук кылган жай турмушту баштан кечиргенин айтат. Жалаң кара кетме менен иштедик. Катылык болду, жокчулук болду. Эбелерди салып ийели деп ошолордун баарын даярдап жүрдүк. Кыбыра чөбүрө баардыгы биригип 60 жетти. Башпайлык деген турган апа 14 баланы төрө өстүргөн. Азыр алардан тараган балдар шаар болуп, небере чөбүрө кыбыра көрүп дөөлөттү карылыкта. Апанын туңгузу 70тен ашса да, ар дайым эне бала кеңешип турат. Ар күнү чачын тарап апасына кам көргөн кызы да улуу муундун катарында. Атабыз тарабынан бул менде улуу Каргата деген болгон Дарханда. Мына ошонун кыздары биздин чоң энебиз болгон экен. Байгелди баласы алакун 102 жашка чыгып каза болду. Биздерчи атабыз, таятабыз эртерээк каза болуп калды. Тайнебиз өмүр бою намаз окуп 96 жашында каза болду. Мына ошо кишилердин батасы менен, ошо кишилердин тарбиясы менен мына ушул даражага жетип отурабыз. Кылым сүрө жашаган бир туугандар чогулганда чер жазышып маек куруп, балдарын бата менен алкашат. 98 жаштагы Зуура бүбү Бакиева да баатыр эне. Эжем экөөбүзгө узак жаш, берекелүү өмүр, бактылуу карылык насип кылганына топук кылабыз дейт ардагер. Чөркөк кайтыш болуп кетти. Калгандар аман эсен болсун деп кайрат кылып эжем экөөбүз жүрөбүз жетелешип. Жакшы тургула, силер да өмүрлүү, бактылуу болгула. 100ге чыккыла, 100ден да Кудай Таала көбүрөөк жаш берсин силерге дагы. Өмүрлүү болгула, журтка берсин, журт ичинде бизге берсин. Силер өңдөнгөн жаштар өнүп өссүн. Карыларды дайыма көзөмөлгө алып, алардын камкордугунда аракет кылып келатабыз. Буюрса Узакова турган бүбү апанын дагы балдары абдан жакшы карашат. Дайыма көзөмөлдө турушат. Ушундай карыларыбыз көп болсун. Райондон келдик эле, райондон келдик. Бүгүн райондо чоң жыйын болуп аткан. Баарын таштап салып кой. Энебизге барбасак, бизди урушат дегенин жетип келдик бияка. Кол жорутуп, маңдай терин агызып, тылда күжүрмөн эмгек кылып, үйдө балдарынын бирин көтөрүп, бирин жетелеген апалар эми алардын сыйын көрүп жаткан маалы. Айтылуу Каргакенин урпактары болобуз деген бир туугандар өмүрдүн мазмуну аны татыктуу жашап өтүү дешет. Жанара Сагындыкова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Жети Өгүз району. Кыргыз Республикасынын кубогунда футбол боюнча 13 жашар кыздар арасында футбол боюнча Ысык Көл облусунан барган кыздар чемпион аталышты. Ош облусунда өткөн республикалык мелдешке 8 команда катышкан. Бүгүн чемпион болгон кыздар командасын Каракол шаардык мэриясынын алдында салтанаттуу тосуп алышты. Теманы Салтанат Керимкул кызы улантат. Кыргыз Республикасынын кубогунда футбол боюнча 13 жаштагы кыздар арасындагы мелдеш Ош облусунда өткөн. Колдоруна гүлүн кармаган ата-энелер жеңишке жетишкен кыздарын чыдамсыздык менен күтүп турушту. Кыздар командасын шаардык мэриянын алдынан салтанаттуу тосуп алышты. Бул да бир Кудайдын буйругу экен.
өтө толкундануулар аябагандай болду чындыгында. Мурда күнү ошол булардын жеңишин угуп алып, аябай ишенбей чындыгында көзгө да жаш алдык. Анан чындыгында бул азыр булар 13 жашка чейин 13 жаштагы жаш кыздар болуп атпайбы? Булардын эми келечеги алдыда. Биринчиден эжеге чоң рахмат. Ушу бизди ушинтип тарбиялап өстүргөн үчүн. Ысык-Көл облусундагы футбол ассоциациясынын төрагасы облуста кыз келиндердин футболго болгон кызыгуусу артып жатканын белгилейт. Республикалык кубокта Ысык-Көл облусуна барган кыздар командасынын чемпион болушу жаш өспүрүмдөрдүн спорттун бул түрүнө болгон кызыгуусун мындан ары дагы арттырып жаткандыгын белгилейт. Футболго кызыккандар азыр массалык түрдө кызыга башташты. Кыз келиндер арасында мына тренерлер жакшы өзлөрүнүн окууларын бүтүп келип, өзлөрүнө секцияларды ачып, уже набор болуп, анан мына биринчи үзүрүн көрүп атабыз, чемпион болуп. Улуу национальный улуттук лигада ойногон кыз келиндер футболдо быйыл чемпионатта 3-чү место болушту. Анан өнүгүүсү Кудайга шүгүр жакшы эле. Каракол шаардык мэриясынын имаратында жеңүүчүлөр менен болгон жолугушуу болуп, анда облустун намысын коргогон команда мүчөлөрүнө ыраазычылыктар менен бирге ийгиликтер кааланды. Салтанат Керимкул кызы, Улан Жаныбек уулу, Мадина Бакирова, Ысык-Көл жаңылыктары. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар мына ушулар болду. УТРК Ысык-Көл өз көрсөтүүлөрүн улантат. Саламатта туруңуздар.